Силерди машыгып атканыңарды көрүп кубанып атам. Жашоо образыңар өзгөрүп, жаңы деңгээлге чыгып атат. Сөз аябай жакшы, анан кийин жакшы улгайып калгандарды көрүп, дагы сүйүнүп атам. Себеби жаңы иштин башталышы адамдын акыл эсин өстүрөт, анан жашоосун узартат. Ошолордун баардыгы мени кубанып жаратып атат. Анан силер ошол өзүңөрдүн психологиялык маданиятыңарды, өзүңөрдүн денеңерди башкарыш маданиятын үйрөтүп атасыңар. Ошону менен кыргыздарды байытып атасыңар. Андан кийин ошол билгениңерди бала чакага, небере коңшу туугандарга жайылтып, өзүңөрдүн бир жакшы вазифаларды аткарасыңар. Ошолорду кубанып атам. Анан Өмүрбекти тандагыныңар жакшы болгон экен. Өмүрбек мындай өзүнчө мындай нукура жанагыдай дарыгерлик касиети бар. Айтканы эм болот. Анан ошол жанагы элдик элементтерди кошуп, өзүнчө жаңы методдорду чыгарган. Техник өтө күчтүү, түшүндүңөрбү? Ошон үчүн айткандары эм болуп, жакшы болуп, силерге окшогон адамдар келгени көбөйүп жатат. Анан эми бул жөн эле практика менен заниматься этпестен, эми илим менен да заниматься этип атат. 3-4 жылда илимдин доктору болот. PhD доктор деп коет, ошого аракет кылып жүрөт. Өмүрбектин медитациясына уже бир 2,5 жылдай болуп калды катышканыма. Катышып жүргөнүмдө мындай адегенде жакшы боло албай жүрдүм. Андан кийин акырын медитациянын методдорун, эмелерин билгенден кийин Кудайга шүгүр, мага эмелердин баары келе баштады. Өзүм акырындык менен оңоло баштадым. Анан ушунчалык мен баадын ишчелеп Тяньшиндин. Андан деле жакшы болгон, Кудайга шүгүр. Бирок мынчалык жакшы болгон эмесмин. Кайра эме болуп кетчү. Өзүмдүн какырыгым ушунчалык келе берчү, жакшы эметип. Ооруларыман айыга баштадым. Өзүм да билбей калдым кантип айыкканымды. Акырындык менен Кудайга шүгүр боло баштадым. Мен биринчи Аллама ыраазымын. Ошо Аллам Өмүрбекке жолуктурганына дагы Кудайга шүгүр кылам. Анан Өмүрбекке да ыраазымын. Ошондой эле ошо менеджер кыздарына дагы ыраазымын. Бул жерде отурган биз менен көлдө чогуу жүргөн балдарга дагы ыраазымын. Баарыңарга ыраазымын. Рахмат силерге. Мен 4 жылдан бери бул Өмүрбек баламдын медитациясын тынбай жасап келатам. Берде ар кандай бүгүн ушул көлгө атайын детти биринчи жолу келип аябай өзүмө энергия алдым. Ден соолугубузду чыңдап кетип атабыз акыркы күнү келип мына Кудайга шүгүр. Аллага ыраазыбыз. Ушу Өмүрбек баламдын өркүнү өсүп, анын астындагы балдар дагы өркүндөп өсүп, бактылуу болушуп, ушул дүйнөдө кыргыз элинди тазалаган ушунчалык бир дүйнөгө белгилүү адамдар болсо экен деп. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Азыр биз доктор Өмүрбектин ретритинде көлдөбүз. Мен 34-потокко катышып, ана ар кандай себеп менен катышпай калбаганмын. Азыр эми түшүнүгүм боюнча биз даяр болбосок, бул ретритке келе албайт экенбиз, Өмүрбек доктордун сабагына катыша албайт экенбиз. Ошондой касиет бар экен. Качан биз даяр болгондо келет экенбиз. Азыр 89-потоктомун. Биринчи потокту окуп бүттүм. Тамбурду сатып алдым. Ретрит онлайн окудум. Анан ретритти көрүп жаккандан кийин азыр ретритке келдим. Азыр альхамдулиллах, Алла ыраазы болсун. 100дей ашык аялбыз, в основном чоң эжелербиз. Өмүрбектен Алла ыраазы болсун. Учуктап атат, ооруган жерибизди кармап атат, бүт шарттарды түзүп берип атат. Ошо кармаган жерибиз сакайып атат. Учуктап учубузду жүрөгүбүз калыбына келип атат. Иши кылып көңүл ачуу, нервти бошотуу иши кылып ретрит баарынан жакшы экен. Күндө 3 жолу, эртең менен 2 жолу, 4 жолу офлайн медитацияда отуруп атабыз. Результаттар аябай сонун. Баардык эл келсе, бир Кудай Өмүрбекти бизге коомду өзгөртүш үчүн, тазартыш үчүн, жүрөгүбүздү тазалаш үчүн, адамдык сапатыбызды калыбына келтириш үчүн, бүтүндүккө алып келиш үчүн жараткан экен. Өмүрбекке ден соолук каалайм, өмүрү узун болсун.
үй бүлөлүк бакыт каалайм, элдин керегине жарап, эки дүйнө бактылыкка жетишин. Рахмат көңүл бургандарыңарга.